Жапаров, Бакиевди өлкөгө алып келели деген план жок. Ар бир журналист кимден кандай маек алат, ал анын кесиптик иши жана укугу. Бийликтин экс-президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келели деген планы жок экенин президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Аскар Акаевден айырмаланып, Курманбек Бакиевге каршы козголгон кылмыш иши бар. Соттун чечими бар. 30 жылга соттолгон. Ал чечим бүгүн да күчүндө турат. Келсе, албетте камакка алынат. Биз баарыбыз мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Соттун чечимдерин жокко чыгаруу менин дагым жок. Мен болгону эгер Курманбек Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар. Беремби же бербейминби, аны да 2010-жылы жабыркаган элдин пикирин эске алып туруп, чечим кабыл алышым керек. Курманбек Бакиев, Жаныш Ахмат, Максим уулу баласы Марат Бакиевтерге иш козголгон, издөдө жүрүшөт. Келсе, мен жогоруда айткандай, албетте камалышат. Ал эми башка прокуратуранын мага берген маалыматтары боюнча Адыл Бакиев, бир тууган эниси Марат Бакиев, Каныбек Бакиевтерге иш козголбоптур. Издөдө жок экен. 30 жылдан бери бөлүнүп жарылып жүрүп, мамлекетти чачыратып жибере жаздадык го. Соттун чечимине жана мыйзамдарга баш ийебиз. Жаныш Максимдерди соттор актап жиберерине көзүм жетпейт. Анткени алар өмүр бою эркинен ажыратылышкан дейт өлкө башчы. Жолдогу таштандылар үчүн Түптүн акимине сөгүш берилди. Өлкө башчы Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун Түп районунун мамлекеттик администрациясынын жетекчиси Аким Адиев Каныбек Маматбековичке сөгүш берди. Ошондой эле Түп айыл өкмөтүнүн башчысына да сөгүш берүүнү тапшырды. Бул туурасында президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Буга кышында жолго себилген кумдарды жана жол жээгиндеги таштандыларды алып чыкпаганы себеп болду. Мындай көрүнүшкө айрыкча тур сезондун алдында жол берилбеш керек. Бул жергиликтүү бийликтин бардык жетекчилери үчүн эскертүү. Президент Жапаров тур сезонго даярдыкты шаарларда, район борборлорундагы өзгөчө борбордуу көчөлөрүндөгү тазалыктын сакталышын күтүүсүз текшерүүгө алат деп айтылат билдирүүдө. Камчыбек Ташиев Индиядан дарыланып келген жаран менен жолукту. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Индияда сөөк чучугун трансплантациялоо операциясынан өткөн Дайырбек Кыялбекович Маматкалыевдин ата-энеси менен жолугушканын УКМКдан билдиришти. Буга чейин Маматкалыев Индияда текшерүүдөн өтүп, сөөк чучугун алмаштыруу операциясын жасатууга муктаж болгон. Бирок медициналык процедураларды каржылоо мүмкүнчүлүгүнүн жоктугуна байланыштуу Маматкалыевдин ата-энеси 2023-жылдын декабрь айында УКМКнын башчысы Ташиевден жардам сурап кайрылышкан. Ушунун жыйынтыгында Камчыбек Ташиевдин көрсөтмөсү менен 2022-жылдын 23-декабрында УКМК Маматкалыевди жөнөтүүгө, текшерүүдөн өтүүгө жана Индиянын Фортис клиникасында операция кылууга каржылоо жагынан көмөктөшкөн. Операциядан өтүп 29-майда Маматкалыевдин үй бүлөсү Бишкек шаарына келип, Камчыбек Ташиевге жеке жолугушууну суранган. Дарылоо планына ылайык Маматкалыев белгилүү убакытка чейин дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Ага байланыштуу Ташиев ага ден соолук каалап, толук айыккан мезгилге чейин анын ичинде Индияга экинчи ирет текшерүүгө баруу мезгилинде материалдык жактан жардам көрсөтүүгө убада берди. Жалал Абад шаарындагы Айып тоого Жалал Абад стеласы курулуп жатат. Стелада Жалал Абад деген жазуу бийиктиги 50 метрди түзгөн флагшток жана отургучтар орнотулат. Ошондой эле айланасынын көрктөндүрүү, жарыктандыруу иштери жүргүзүлөт. Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары Айбек Жолдошов белгилегендей, туризмди өнүктүрүү жана патриоттук сезимди күчөтүү максатында шаардык мэрия тарабынан демилгеленген долбоорду облустук өнүктүрүү фонду колдоого алып, акча каражатын бөлүп берген. Флагшток менен стелладагы ушул Жалал Абад областтык өнүктүрүү фондунун колдоосу менен курулуп атат. Бизде ушул шаарга келген коноктор үчүн, тургундар үчүн ушул ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ушул желегибиздин астында сүрөткө түшкөн ыңгайлуу шарттар болот. Андан сырткары ушул кечинде ушул шаардан Жалал Абад деген жазуу жанып көрүнүп турат. Жалпы сметалык баасы 15 миллион сомду түзүп атат. Ушул айланасы баягындай благоустройство болуп, ушул шаардан тепкич болуп, ушул элдер келип, ушул жерде жөө чыгып, сүрөткө түшүп. Депутаттыкка талапкер Ниязалиевага кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиевага карата добуш сатып алуу фактысына байланыштуу кылмыш иши козголгонун Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Тынчтык Шайназаров билдирди. Анын айтымында тергөө Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Эгер тергөөнүн жүрүшүндө талапкер Дамира Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптоо үчүн тийиштүү далилдер аныкталса, укук коргоо органдары талапкерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн БШКга кайрылуусу керек. Анткени мыйзамга ылайык парламенттин депутаттыгына талапкер иммунитетке ээ болот, деп кошумчалады ал.
Анын маалыматына караганда, милициянын кайрылуусунан кийин БШК чечим кабыл алат. Эскерте кетсек, буга чейин Дамира Ниязалиеванын добуш сатып алуу ыктымалдуулугу тууралуу маалымат түшкөн. Анда Ниязалиеванын добушуна окшош аялдын шайлоо штабынын кызматкери делген эркек киши менен сүйлөшүүсү тараган. Анда эки кишинин шайлоого кишилерди ташып келүү, аларга акча берүү жана башка маселелерди сүйлөшкөнү угулат. Дамира Ниязалиева Ленин бир мандаттуу округунан 6242 адамдын добушу менен шайлоодо жеңген. Бүгүн 30 майда Жалал Абад шаардык кеңешинин 9-чакырылышынын кезексиз 28-сессиясы болуп өттү. Ага Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Орозбаев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков, мекеме ишканалардын жетекчилери жана депутаттар катышты. Сессияда Жалал Абад шаарындагы муниципалдык базардын ишинин жанданбай жатышы жана соодагерлерди нааразы кылган тарифтер боюнча маселе кызуу талкууланды. Жыйынтыгында муниципалдык базардагы соода жайларынын 1 чарчы метрине ай сайын 220 сомдон тариф бекитип беришти жана базардын ишин жандантып, бюджетке каражат түшүрүү боюнча керек жарак РНГ жана кызмат көрсөтүү департаментинин жетекчисине тапшырма берилди. Эгер 9 айдын жыйынтыгы менен жылыш байкалбаса, депутаттар аталган мекеменин жетекчисинин кызмат ордун карамай болушту. Белгилей кетсек, буга чейин муниципалдык базардын 1 чарчы метрине ай сайын ижара акысы 450 сомдон болчу. Бирок соодагерлер базардын ишин жанданбай жатканын айтып, ижара төлөмдөрүн төмөндөтүүнү суранышкан. Жалал Абад шаардык кеңешинин кезексиз номер 28-сессиясы болуп өттү. Ал сессиябызда 6 айлык бюджетти өзгөртүү толуктоолор киргизди. Ошондой эле жаңы муниципалдык базардын тарифтери боюнча дагы сунуштар кирди. Биз жаңы муниципалдык базардын тарифтерини буга чейин бекитип бергенбиз. Бирок элдерден кайрылуулар түшкөн негизинде, ошондой эле бизге аткаруу бийлигинен келген кайрылуулардын негизинде тарифини бир аз түшүрүп берген боюнча дагы сунуштар келди. Азыр биздин ошо курулуш базары менен жаңы базарыбыздын тарифин бирдей тарифте бекитип бердик. Негизинен жаңы базар иштебей атат, ал боюнча талаш тартыш маселелер болду. Жетекчиси боюнча дагы биз суроо сунуштарыбызды аткаруу бийлигине бердик. 9 айлыктын бюджети менен катуу талаптар коюлду. Эгерде ал талаптарын аткарылбаса, жоопкерчиликти алууну мына шаарыбыздын жетекчиси мэр өзүнүн жеке жоопкерчиликти алды. Кыргыз улуттук университетинде республикалык жаштар форуму өттү. Бүгүн Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинде Кыргызстандын билим берүү жана эл министрлиги менен биргеликте жаштар элдин үмүтү, өлкөнүн келечеги аттуу жаштар форуму болуп өттү. Иш-чаранын негизги максаты улуттук баалуулуктарды сактоо, кыргыз жаштарын адамдык асыл сапаттарга үндөп, аларды өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана этностук көптүрдүүлүктү сактоо. Аны менен катар жаштардын коомдогу ордун өнүктүрүү болуп саналат. Быйыл аталган форум министрлик тарабынан биринчи жолу өткөрүлүп, иш-чаранын катышуучулары тарабынан докладдар окулду. Кыргызстан жаштар форумунун өтүп жатышы бул өтө жакшы жагдай, жакшы көрүнүш. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун идеология жаатындагы жети указынын негизинде алкагында улуттук нарк программасын ишке ашыруунун алкагында жерлерде ушундай жаштар форуму өтүп жатат. Бүгүн улуттук университетте республикалык жаштар форуму ар кайсы университеттерден өкүлдөрдүн баары келип катышып отурушат. Эң негизги себебибиз биз ушу наркыбызды, салтыбызды унутпай, улуу инсандарыбызды унутпай, алардын өмүр жолун унутпай, алар айтып кеткен баалуулуктарды, тарыхый аяр фактылардын баарын даңазалап окуп, келечек муунга таркатуу. Бүгүн глобалдашкан заманда, санариптешкен заманда биз улуттук иденттүүлүктү сактап калуу жагдайында биз ушул иш-чараны алып барып атабыз. Дибиллионс командасы ардак грамота менен сыйланды. Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөгө белгилүү Дибиллионс чыгармачыл тобунун мүчөлөрү менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө Акылбек Жапаров Дибиллионс биздин өлкөнүн чоң сыймыгы деп белгиледи. Бүткүл дүйнөнүн балдары Чикки, Чача, Бум-Бум жана Лялянын кызыктуу жана билим берүүчү жоруктарын зор кызыгуу менен көрүп жатышат. Ар кандай каналдарда сиздер 40 миллиардтан ашуун көрүүгө жетиштиңиздер жана чындыгында дүйнөлүк жылдыздарга айландыңыздар. Сиздердин ийгилигиңиздерге шыктануу менен биздин өлкөдө балдар контентин өндүрүү боюнча жаңы тармак ачылды. Азыртадан эле биздин таланттуу жигиттердин 100дөн ашуун ар кандай топтору интернет мейкиндигин багындырууда. Биздин милдет бул демилгелерди болгон күчүбүз менен колдоп, Кыргызстандын чыгармачыл тармагын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, деди Акылбек Жапаров. Жолугушуунун соңунда Акылбек Жапаров маданияттын өнүгүшүнө кошкон өзгөчө салым үчүн Дибиллионс командасын Министрлер комитетинин ардак грамотасы менен сыйлады. Министрлер комитетинин башчысы чыгармачыл топтун демилгелерин ар тараптуу колдоону убада кылды.
Баткенде Сугат суу каналы курулууда. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнө билдиришти. Учурда анда узундугу 14 километр болгон каналды куруу, калыбына келтирүү иштери аткарылууда. Бул ири долбоор үчүн республикалык бюджеттен 27 миллион сом каралса, Ага Хан эл аралык уюмунан 26 миллион сом грант берилген. Ирригациялык объекттин курулушу менен 1000 гектар жер Сугат суу менен камсыз болуп, жакынкы айылдарга кошумча суу берүү жакшырат деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда тоо арасындагы Капчыгайдын ичиндеги Сары Таш, Таңги участкасында темир суу түтүктөрүн сваркалоо, монтаждоо иштери жүрүп жатса, Ак Терек участкасында каналды бетондоо жана даярдоо иштери жасалууда. Тийиштүү адистер белгилегендей, Советтер Союзу мезгилинде бул долбоорду ишке ашыруу аракеттери болгон, бирок курулуштун татаалдыгынан толук ишке ашпай, канал пайдаланылбай калган. Каналдын курулушун 2023 жылдын ноябрь айына бүтүрүү пландалган.